друг для всех. Бары үчүн дос. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элдин аргыл катмар үчүн дос эле. Барага өз датын, маселесин, көйгөйүн айтып кеңеш сурачу. Или проблемой. Он был пророком восхвален. Ал жер жүзүндө жана асмандарда даңталган пайгамбар болчу. Ал бул дүйнөгө адам затты сактоо жана тарбия насаат кылуу үчүн жаратылган ажайып асыл инсан эле. Ошондой бийик сапаттары бар туруп эч бой көтөрчү эмес. Ал бүт баары менен ынак дос эле. Кичине балдар ага келиңиз ойнойбуз деп издешчү. А жаштар болсо өз кызыктырган суроолорун берсек деп издешчү. Аялдар да жеке маселесине жооп алсак деп издешчү. Карлар да андан көмөк издеп кайрылышчу. Надеялись на его помощь. Он же решал проблемы их всех. Ал элдин көйгөйүн колдон келишинче чечип, баарына тең адилет мамиле кылар эле. Анткени ал Аллахтын тандалган пайгамбар болчу да. Аптанын бир күнүн пайгамбар аялдарга гана арначу. Ошентип күндөрдүн биринде аялдар чогулуп өз көйгөйлөрүн айтып, суроолорун берип атышты. Аялдар аябай катуу сүйлөгөндүктөн пайгамбардын үнүн угуу да мүмкүн эмес эле. Ким эмне жөнүндө сүйлөп атканын түшүнүп болбойт. Говорили громко. Голоса пророка нельзя было услышать. Было непонятно, кто о чем говорит. Пророк же терпеливо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болсо ар бири менен кунт кою сүйлөшүп маселени чечүүнүн жолун издеп атты. Аңгычакты Умар радиаллаху анхунун үнү угулду. Аялдар чуруу-чуусун токтотуп унчукпай калышты. В комнату, в ней царила такая тишина, словно... Умар бөлмөгө кирип келгенде, бул бөлмөдө эч ким жоктой тымтырчтык өкүм сүрүп, аялдар баягы жерде кулак тундура пайгамбардын да үнүн угуздурбай, кыйкырбагандай жымжырт боло калышты. Умар келер менен тымтырс боло калганын бамдаган пайгамбар Умарга жылмая тиктеди. Жаным сага курман болсун, о Аллахтын пайгамбары. Аллах жүрөгүңө кубаныч салсын. Неге мага карап жылмайдың деп сурады. Уж очень мне понравилось, как повели себя. Сен келгенде аялдардын тынчтана түшкөн мамилеси мага аябай жакты. Сенин добушуңду угар менен тып басылышты деп жооп берди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Умар анда, о Аллахтын элчиси, мындай суйурматка караганда мага караганда сен татыктуусуң деди да, анан аялдарды карап, силер жана силер сыяктуулар өзүңөр душман экенсиңер. Силер демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга караганда менден көбүрөөк коркот экенсиңер да, деп сурады. Сенден коркобуз. Сен пайгамбарга салыштырмалуу сүрүң кардуу. Мына ошон үчүн сенден коркобуз дешти аялдар бир ооздон. Анда пайгамбар да аялдарды колдоп, булар туура айтат. Умар, эгер сени шайтан көчөдөн кезиктирип калчу болсо, дароо коркконунан көчөнүн арка өзүнө өтө качмак деп тамаша айтты эле. Баары чогуу күлүп калышты. Пайгамбар ар убак баарынын досу боло алчу. Все дружно засмеялись. Пророк всегда был другом для всех. Человек с ясным лбом. Маңдайы жарык адам. Бир жолу Ясриптен алыс эмес жерге кербен тыныгы алып токтоду. Кербенде жүндөрү алтындай жалтылдаган төө бар эле. Кербендин жанынан өтүп бараткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга төө аябай жагат. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кербен башыга басып барды дагы, бул төңдүн баасы канча болот деди. Бирок пайгамбардын ошол маалда жанында акчасы жок эле. Андыктан пайгамбар акчаңды кайра кайтып келатканыңарда беремин деди. С собой не было. Он сказал, что отдаст деньги, когда они отправятся в обратный путь. Караванщики согласились. Кербенчилер макул болушуп, төөнү пайгамбарга карматышат. Ал кербенчилер эмелеке содалашып сүйлөшкөн жер жүзүнүн акыркы пайгамбар экенин билишкен жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ары карай кеткенде, кербенчилер тынчсызданып, "Өй, биз деги эмне кылдык? Бул кишини жакшы билбей туруп эле төөнү берип салдыкпы? А эгер ал акчаны бербей койсочу" дешти. Животные. А вдруг он нам не отдаст деньги? И тут одна женщина сказала. Ошондо арырактан кербендеги бир аял, "Силер байкадыңарбы? Ал кишинин жүзү айдай болуп нурданып турду. Биз мындай маңдайы жарык кишини кезиктире элек болчубуз. Кыжалат болбогула. Ал сөзсүз акчасын айткан маалында кайтарып алып келип берет" деди. Аял туура эле айтыптыр. Ошол күндүн кечиндеси төөнүн акчасын алып келип берди дагы. Андан тышкары кербенчилерге деп кечки тамак дагы жеткизип берди. Кербенчилер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан убадасына бекем турган мыкты сапатына баа берип суктанышты. Своему слову. Не знать пророка и поверить. Пайгамбарды билбей туруп ишенүү. Сахабалардан ой калчатып талдатуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына ар кыл суроолорду берчү. Спросил он однажды. Кто на земле самый значимый? Бир күнү ал, кандай ойлойсуңар? Дүйнө жүзүндө ыйманы эң аруу ким болушу мүмкүн деп суроо салды. Периштелер, о Алланын элчиси деп жооп беришти эле. Жок деди пайгамбар.
Анда пайгамбарлар дешти сахабалар. Жок, алар да эмес деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анда исламдагы шахидтердир дешти кайра. Жок, шейттердин акыретте даражасы албетте улук, бирок алар да эмес деп жооп болду. Сахабалар суроонун жообун таппай буйрук кылып, дүйнө жүзүндө ыйман эң бийик ким болушу мүмкүн деп баш катырышты. Кто же эти самые значимые люди на земле? Так кто же они, о посланник? Ким, өзүңүз айтыңызчы деп суроо салышты сахабалар. Алар азыр дүйнө жүзүндө жарал элек. Алар дүйнөгө менин доорумдан кийин келишет. Алар мени көрбөй туруп мага ишенишет. Мени жакшы көрүшөт. Алар Куран окушат жана Курандагы буйруктарды аткарышат. Мына так ошолор ыйман жолундагы эң бир такыба инсандар. Сахабалар дагы жүздөгөн жылдардан кийин жер жүзүнө келчү ошол үммөт тууралуу ойлонушту. Веры. Сподвижники подумали о тех, кто придет на этот белый. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көрүшпөйт, бирок ага ишенишет. Бүт жан дүйнөсү менен аны жакшы көрүшөт. Мына ошон үчүн аларды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дин үчүн күйгөн үммөт катары сыпаттаган. Сахабалар аны угушуп, келечектеги үммөт үчүн сый урматы артты. Возникло в сподвижниках к своим последующим поколениям. Пророк тонкостей. Кылдат пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз коомуна жаңы маданиятты калыптандырды. Сахабалар андан адамдык жүрүм-турум, адеп-ахлак үлгүлөрүн үйрөнүштү. Ал мусулмандардын бүт адамдарга мээрим, жакшылык таратуусун каалаган. Людям. Именно так он вел себя сам, подчиняясь. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү да адеп-ахлактын бийик өрнөктөрүн көргөзүп, адамдарга өзү үлгү болгон. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бирөө менен көрүшкөндө алгач амандаша саламдашып, анан кол берип учурашчу. Же бир үйгө же жамаатка кирерде да ободу салам айтып, анан гана кирсем болор бекен деп уруксат сурачу. Однажды к пророку явился человек по имени. Бир ирет пайгамбарга Кинда аттуу киши келип, эч уруксат сурабастан эле пайгамбардын бөлмөсүнө кирип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кинданын мындай орой мамилесине ыңгайсыз боло түшөт. Кайра артыңа кайткын, дагы саламдашып туруп анан гана бөлмөгө киргин деп өтүндү пайгамбар. Кинда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай кылып, кайра баштан кирет. Жалпыга белгилүү жүрүм-турум адеп эрежелери бар. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири бөлмөгө кирерде оболу уруксат суроо керек жана коштошордо жакшылык тилеп коштошуу зарыл. Адамдар пайгамбардан коомдо инсан өзүн кантип алып жүрүү керектигин үйрөнүшкөн. И пожелать всего доброго. И люди учились у пророка, как себя вести. Терпеливый к детям пророк. Балдарга сабырдуу пайгамбар. Мадина каласында бир балакай жашачу. Ал ар убак ачка жүрчү. Бир ирет ал курма бактарынын жанынан өтүп баратып, самсалап өсүп турган саргымтыл алтын түстүү курмаларга кызыга карап калат. Тиктеп шилекей агат. Анан эки жагына байлай карап, жолдон бир ташты алды дагы курманын мөмөлөрүн туштап туруп урду. Таш мөмөлөргө тийип жерге дыбырап түшкөндө бала аны жеп кирди. И он стал собирать их и есть. Хозяин сада поймал. Бирок бактын ээси аны байкап калып кармап алды. Бала алактап коркуп, мен экинчи мындай кылбаймын, мени кое бериңизчи деп ыйлап кирет. Сен биринчи жолу эмес, көп ирет ушинтип уурлук кыласың деп улкуп-жулкуп баланы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга алып барат. Ал пайгамбарга жетип эле, "О Аллахтын пайгамбары, мына бала такай менен курма багыма уурлук кылат. Муну менен талашып отурбай сага алып келдим" деп күпүлдөдү. Пайгамбар балакайга аталык мээрим менен тиктей, "Уулум, сен курмаларды эмне кылмак болдуң эле?" деп сурады. "Мен ачка элем, тек курсагымды тогузууну каалагам" деди бала ыйламсырай. "Эми экинчи мындай кылбай жүр. Мөмөдү таш менен урбай, жердеги түшкөн курмалардан эле жесең болмок" деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям баланын башынан сылап. Анан Аллахка кайрылып, "О Аллах, ушул балакайдын курсагын ток кыл" деп дуа кылды. Бала пайгамбардын дуасына жана жерге түшкөн курмалардан кенен кесири жей бер деп рухсат эткенине кубана ыраазы болду. Ребенок радовался молитве пророка и тому, что ему разрешили есть упавшие на землю финики. Пожилым не войти в рай. Кемпирлер бейишке кире алабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ар сөзүндө өзүнчө баалуулук бар эле. Ал адамдарга узак сүйлөп чарчатып чалыктырчу эмес. Бир күнү ага бир кемпир келип, "О Алланын элчиси" деп кайрылат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга. "Аллахтан тилеп, менин бейишке түшүшүмдү сурап дуа кыла аласыңбы?" дейт ал. Можешь ли ты помолиться Аллаху, чтобы я попала в рай? Пожилым женщинам вход в рай. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улгайган аялдардын бейишке кирүүсүнө тыюу салынат деди.
Кемпир мындай жоопту күткөн эмес эле. Ошондон улам укканына кайгырып капа болду. Улгайган аялдагы бирдеме айтып чырдабасын деп ары карай басып кетет. Каарыган аялдар бейишке кирбейт экен деп кемпир ызаланып ыйлап кирет. Стала плакать. Ступайте и сообщите ей. Аны байкаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына тиги энекеге барып сүйүнчүлөп койгулачы. Улгайган кары аялдарды бейишке кирүүгө тыюу салынуунун себеби Аллах аларды жап-жаш кылып анан киргизет дейт. Бул сөздөрдү кемпирге айтышканда анын беттери тамылжып, маанайы жаркып Аллахка алкыш айтты. Ошол күндөн тарта намазына бекем болуп, ыйманын күчөтүүгө өттү кемпир. Стала молиться чаще, и веры в ней прибавилось. Состязание пророка и его жены. Пайгамбар менен анын жубайынын мелдеши. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарга өтө сылык, аяр мамиле кылчу. Ал аялдарды гүлдөрдү коргогондой коргоп, аларды такыр таарынчу эмес. Пайгамбар үлгүлүү ата, үлгүлүү үй бүлөгө камкор инсан эле. Раматлык Хадичадан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анхуманы жубайлыкка алат. Ал жубай өтө акылдуу, парасаттуу болчу. Бир ирет пайгамбар жубай Айша менен узак сапарга чыгышат. Экөө адыр бойлой келе атышып, бир маалда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшага "Кел экөөбүз чуркап жарышалы" деп сунуш кылат. Ошентип экөө жарыша чуркап жөнөшөт. Айша жаш чапчаң эле. Мелдеште Айша алдыга кетип, жеңип алат. Пайгамбар жубайын мээрим сүйүү менен карап күлүмсүрөйт. Арадан көп мезгилдер өтүп, пайгамбар жубай менен дагы сапарга чыгып калат. Бул жолу да Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Айшага чуркап жарышалы деп сунуштайт. Жубай жылмая макул болот. Бирок Айша убакыттын өтүшү менен бир аз толук тартып салмак кошкон болчу. Ошентип экөө чуркап жарышат дагы бул жолкусунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыга озуп кетет. Анан Айшанын жанына басып келип, "Капаланба, Айша, биз мына эми тең-тең болдук" деп жылмаят. Руку на плечо жены и сказал ей: "Не огорчайся, Айша, мы квиты". Молитва, которая сохраняет от всякого. Бүт жамандыктан сактаган дуа. Жаркыраган нурлуу кала Мадинада бактылуулуктун демее чачырап турду. Бактылуулук издегендер жана жакырлар пайгамбарга карай үмүт артып агыла берчү. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дуага өзгөчө маани берчү. Кандай кырдаал болбосун Аллахка жалынып, Алладан жардам сурачу. Он молился, когда вставал, совершал прогулку. Уйкудан турганда, сейилдегенде, уйкуга жатарда дайыма дуа кылар эле. Өзүнө кайрылгандарга дагы уйкуга камынып жатардын алдын "О Аллах, жер жүзүндөгү ар кыл балейлерден бир өзүңө корголуп пана издеймин" деген маанидеги дуаны айтып жатсаңар, анда эч кандай зыян бале силерге жетпейт деп көп айтчу. Напасть не погубит вас. Один из подвижников, не расслышав молитву, Сахабалардын бирөөсү аны чала угуп уктаардын алдын кандай дуа айтуу керек деп кайра сурайт. Ошондо дагы бир сахаба: "О Аллах, мен сенин атыңды айтып уктаймын. Күнөөлөрүмдү кечире көр" деп айтуу керек, деди өтө жай ыргакта. Эң сонун "Аллах сени кечирсин" деди кубаттап пайгамбар. Анын айткан кеңеш насаттары эл арасына тарай баштады. Кичине балдардагы дуаларды үйрөнүп алышты. Оң тарабым менен жатамын. Мага ыйман жана Куранды сиңдир. О улуу Аллах, мен сенин кулуң болом. Пайгамбарга салам салаваттар болсун. Аллах бизди сактасын дешип балдар ушул сыяктуу дуаларды жатташар эле. Да будет приветствие пророку, да сохранит нас Аллах. Кто лжет, тот не с нами. Ким калп айтса, ал бизден эмес. Мадина каласында ислам дини жайыла баштап адилеттик орноого өттү. Ар кимдин укугун кордогон акыйкатсыздыктар да токтой баштады. Пайгамбар Мадинадагы жашоонун ыргагын баамдоо үчүн бат-баттан көчөнү аралап базарга барып турар эле. День пророк шел по рынку и подошел к лавке бакалейщика. Ажайып күндөрдүн биринде ал базар кыдырып жүрүп, бакалчы дүкөнчүнүн жанына барды. Бакалчы жүгөрү, күрүч, буудай салынган каптарды ары бери жылдырып атыптыр. Пайгамбар буудай салынган капка алакандарын салып көрдү эле, бир аз ным экен. "Мунун эмнеге мындай?" деп сурады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир аз жамгыр сөйлөп кетти эле" деди бакалчы. Дүкөнчүнүн мындай жоругу пайгамбарга жаккан жок. Нымдалган буудайды кургак буудайга аралаштырып жибергенин өзү эле жакшы эмес иш болчу. Эмне үчүн сен ным болуп калган буудайды элге көргөзүп ачыкка койбодуң деп такыды Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бакалчы айыбын билип, кылган кыңыр ишине өкүнүп турду.
Ким элдин көзүн жазгырып алдаса, ал бизден эмес деп пайгамбар дүкөнчүгө нааразы боло узап кетти. «Кто лжет, тот не из нас», — сказал пророк и покинул лавку бакалейщика. Путь в рай. Бейишке жол. Бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан бүгүн кимиңер орозо тутуп атасыңар деп сурады эле. Мен орозо кармап атам, о Аллахтын элчиси деп жооп берди Абу Бакр. Наблюдаю пост, о посланник Аллаха. Кто сегодня участвовал в траурной процессии? Ким бүгүн маркумду узатуу зыйнатына катышып, жаназасына туруп, акыркы сапарга узатышты деп дагы бир суроо берди эле. Мен деп жооп берди Абу Бакр. А ким бүгүн карды аш карып мескен кембагалдарды тоюндурду деп дагы суроо узатты. Абу Бакр кайра мен ошентим деди. Бүгүн ким араңардан оорулуунун акыбалын сурап барды деп суроо берди пайгамбар. Мен оорулууну сурап бардым бүгүн деди кайра Абу Бакр. Анда пайгамбар баарын жыйынтыктап, эгер инсанда жогорудагы сапаттар болсо, ал сөзсүз бейишке түшөт деди. Если в человеке эти качества соединятся, он обязательно попадет в рай. Отказ от привилегий. Жеңилдиктерден баш тартуу. Жер жүзүнүн куттуу кареги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир ирет сахабалар менен жолго чыгат. Жол жүрүп баарынын курсактары ачып пайгамбар тамак даярдоо керектигин айтат. Сахабалар тамак жасоодо кимиси эмне кылуу керектигин өз ара бөлүшүшөт. Эң абалы койду сою керек эле. Ал ишке бирөө киришет, дагы бири этти кесип даярдарын, башкасы тамакты бышырарын айтып ишке киришет. Иште өз ара ынтымакты бөлүшүп алышкан сахабаларды көрүп пайгамбар анда мен отун даярдаймын деди. Между собой о порядке приготовления пищи. «Ну тогда я возьмусь за дрова», — сказал пророк. Сподвижники не согласились. Муну макул көрбөгөн сахабалар, о Аллахтын элчиси, биз баарын өзүбүз кылабыз, убара болбой эле коюңуз дешет. Ооба, мен сиз эле баарына өзүңөр жетишериңерди билем. Бирок эмне үчүн мени иш кылдырбай эле тим койдуруп атасыңар? Аллах субханаху ва таалага өз кулдарынын биринин мындай өзгөчөлөнгөн акыбалы жакпайт. Сахабалар бул жолу да пайгамбардын жупуну жана калыс мамилесине, кулк мүнөзүнө күбө болушту. Ошентип баары чогуу ишке киришишти. Поднялись и принялись за работу. Родители. Ата-эне. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар качан ата-энени урматтоо баарынан жогору турушу керектигин көп айтчу. Уул кыздары ата-энесине кызмат кылышы керек, кубанышы керек. Бейиш энелердин таман астында дечү пайгамбар. Пророк. Как-то раз пришел к пророку гость из Йемена. Бир курдай пайгамбарга Йеменден бир киши конокко келет. Ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам айтып анан, о Аллахтын элчиси, жараткандын сыйлык соогуна ээ болуу үчүн мен сенин катарыңда туруп душман менен салгылашкым келет деди. Пайгамбар аны жылуу кабыл алып андан, Йеменде үйүңдө ким калды деп суроо узатты. И спросил, кто у тебя остался в Йемене? Мать и отец. Ата-энем калды деп жооп берди Йемендик келгин. Алар сенин бул жака сапар тартууңа уруксат бериштиби? Деп собол берди эле. Жок, алар мени узатып атышып ыйлап кала беришкен деп жооп берди Йемендик киши. Не теряй времени, сказал пророк. Анда убакытты текке кетирбей тезинен аларга жеткин. Аларга кам көр, аларды ыйлатпа. Ата-энең дайыма кубанып күлүп жүргүдөй кыл. Мына ошондо Аллахтын сыйлык соогуна ээ болосуң деди пайгамбар. Ошентип Йемендик киши ата-энени сыйлоонун маанисин, ал үчүн Аллахтын сыйлыктары болорун түшүндү. Ал кайра Йеменге кайтып барды. Эми ал өмүр бою ата-энесине кызмат кылып, алардын муктаждыктарын чечип сыйлап өтөрүн каалап дагы түшүнүп дагы турду. И делать все для удовлетворения их нужд и потребностей. Вечная любовь. Түбөлүк сүйүү. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даарат алып аткан. Бирактагы кээ бир кишилер пайгамбардын алакандарынан тамчылап чачырган тамчыларга колдорун тосуп бетин жууп атышты. Алардын бул жоргу пайгамбарга жага бербей, эмнеге мынтип атасыңар деп суроо берди. Зачем вы это делаете? Спросил он. О пророк Аллаха, ответили. О Аллахтын элчиси, биз сени терең урматтап сыйлагандыктан ушинтип атабыз дешти адамдар. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ким пайгамбарды сүйсө, анда ар убак чындыкты сүйлөсүн, кошуналарга жакшы мамиле кылсын деди. Пайгамбардын сөзүнө күбө болгондор пайгамбарды сүйүү эмне экенин даана түшүнүштү. Жана жашоодо чын сүйлөп, чындыкты айтып, ошондой эле кошуналарга жакшы мамиле кылмай болушту.
Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйгөн адам аны чында урматтап, ал жашаганда жашап, анын айткан сөздөрүн тутунуп, карманып жашоосу керек да. И выполнять его слова и наставления. Верблюжонок. Тайлак. Бир ирет Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, мага бир төө бериңизчи деп өтүнөт. Бирок ага пайгамбар түшүнүксүз жооп узатат. Мен сага төө эмес, төөнүн тайлагын берем деди пайгамбар. Ал киши пайгамбарды анча түшүнө бербеген кебете менен карап, "О Аллахтын элчиси, мен тайлакты эмне кылмак элем? Аны минсем тайлак мени көтөрө албай калат да" деди. Он же меня не выдержит, удивился человек. Каждый верблюд является... Ар бир төө эне төөнүн тайлагы эмеспи деди жылмайган пайгамбар. Тиги киши болсо пайгамбардын азил кылганын дароо түшүндү. Пайгамбар тигинтип айтуу менен чоң төө деле бирөөнүн ботосу, баласы болгонун айтып тамашалап аткандагысы болчу. Сахабалар пайгамбардын тамашасына көпкө күлүштү. Радость бедуина. Бедуиндин кубанычы. Ясриптен анча алыс эмес жерде чөлдө бир киши жашар эле. Анын ысмы Захир болчу. Ал өтө кедей эле. Аны бир кир, булганч адам деп билишчү. Ошондуктан анын достору жок болчу. Антке менен көп досторго татыган бир гана досу бар эле. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын досу болчу. Захир пайгамбарды аябай жакшы көрчү. Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ар убак аны сыйлап, жакшы мамиле кылар эле. Захир да чөлдө өзү өстүргөн мөмө жемиштердин түшүмүнөн пайгамбарга алып келип турчу. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болсо өзүнө ар адамдардан келген белектерден Захирге берип, "Захир биздин чөлүбүз, биз анын калаасыбыз" дер эле. Мы же его город. Однажды Захир принес продукты на рынок. Бир ирет Захир чөлдөн алып келген азык түлүгүн сатмакка базарга барат. Аны алыстан байкаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын артынан барып алакандары менен көзүн жаап калат. Захир артында ким турганын билбей, "Кое бергиле, эй, менин көзүмдү жапкан ким?" деп кыйкырат. Бирок арттан келген жыпар жыттан улам көзүн бекиткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экенин туят. Захир кубанычтан көкөлөп, учарга аз калды. Анткени пайгамбардын мындай ынак мамилеси ага аябай жакчу. Экөө бет маңдай бири-бири менен кучакташты. Аңгыча эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, "О эл журт, кул сатылат. Ким сатып алгысы келсе келгиле" деп кыйкырды. Закир болсо, "О пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мени ким сатып алмак эле? Менин эч кимге керегим жок. Мени сатып алуу үчүн эч ким бир тыйын дагы бербейт" деди жүүнү бош. "Жок, Захир, сенин акыреттеги бааң өтө жогору. Ал жактагы баркың аябай бийик" деди. Захир үчүн пайгамбардын оозунан мындай сөздөрдү угуу аябай жагымдуу болчу. Ал өзүнүн баа баркын чындап билди. Анткени ал Аллахка берилген, пайгамбарды чын дилден жакшы көргөн инсан эле. Ал ырыскы берген Аллахка ыраазычылык айтып, анан Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды кубанычтуу көздөр менен тиктеп турду. И посмотрел на пророка полными радости глазами. Уважение к старшим. Улууларга урмат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичине балдарды эле эмес, карыларды дагы жакшы көрчү. Ал эч качан кары адамдарды таарынчу эмес жана башкаларды да ушуга үндөр эле. Ар убак карылардын укугун талашчу. Сахабалар менен сүйлөшүп отурган күндөрдүн биринде бир карыя ага карай жулунуп, "Мен пайгамбар менен сүйлөшкүм келип атат" деп атты. Адамдарга пайгамбардын сөзүн бөлүп, жулунган карыянын жорого жага бербеди. Чогулган адамдар карыяны кайра топтон сүрүп салууга аракеттеништи. Кишилердин карыяга кылган орой мамилесин пайгамбар баамдап калып, кичине балдарды сүйбөгөндөр жана карыларды урмат кылбагандар бизден эмес деди пайгамбар. Адамдар пайгамбардын бул айткандарын угуп сестене, көздөрү ачыла түштү. Ошондон тартып карыларга урмат сый менен мамиле кылууга өтүштү. С тех пор стали относиться к старым людям уважительно. Маленький имам Амр. Кичинекей имам Амр. Амр өтө акылдуу балакай эле. Ал Мединада жашабаганы менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол калада жашаарын билчү. Астынан жолуккандардан пайгамбар жөнүндө сурап, алар пайгамбардын кандай инсан экени тууралуу айтып беришчү. Мальчик знал, что Коран является священной книгой. Куран Аллах субханаху ва тааля тарабынан жиберилген ыйык китеп экенин түшүнүп, өтө кызыгуу менен Куранды окучу. Куран окуп аткан бирөөнү көрөр менен анын жанына олтура калып, Куранды окууну үйрөнүүгө өтө ынтызарланчу. Ал баланы Куранды мыкты окуган хафиз деп атаса да жарашар эле.
Однажды Амр отправился в Медину, чтобы принять... Бир күнү ал балакай Мадина каласына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү катышкан Куран боюнча бир жарыш жыйынга катышууга барат. Пайгамбар баарын кубануу менен тосуп алат. Ал бул жарышка катышып аткандардын ичинде Амр да бар экенинен кабары бар эле. Ким Куранды баарынан мыкты окуй алат деп сурайт пайгамбар. И, посмотрев на Амра, указали на него пророку. Баары өздөрүнчө комдонушуп, анан көз кырын Амрга салышып, ошол билет дегенде кылышат. Пайгамбар аталык мээрим менен Амрды карап, анан намазда имамдык кылуусун өтүндү. Амр өтө сыймыктануу менен пайгамбардын тапшырмасын аткарды. Ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын берген жогорку басына өзүн өтө бактылуу сезди. Ушундай жаш чагында пайгамбардын бийик басына, имамдык даражага жеткирген Аллахка Амр алкыштарды айтты. В столь высокий ранг имама в намазе. Дети Ясриба любили пророка. Ясриптеги балакайлар пайгамбарды аябай жакшы көрчү. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын насааттарын угуп, баяндарын тыңдоону самашчу. Пайгамбарга келген балдардын арасында Умму Халид деген кыз да бар эле. Однажды Халид вместе с отцом шла... Бир күнү Умму Халид атакеси менен бирге пайгамбардын үйүнө жөнөшөт. Кыздын кичинекей жүрөгү толкундап сүйүнөт. Мотуракай кыз пайгамбардын далысында калы бар экенин, ал Тубаса көлөмдү калын эч кимге көргөзбөй турганын уккан жайы бар эле. Ошол пайгамбарлык мөөр кандай болду экен деп кыз бул нерсеге өтө кызыгуусу артат. Это было очень любопытно. Пока она размышляла об этом, они дошли до... Мына ушул ойлорду ойлогуча пайгамбардын үйүнө дагы жетип калышат. Умму Халиддин кийген көйнөгү сапсары түстө жана алгачкы ирет кийген көйнөгү болчу. Пайгамбар келген конокторду үйгө киргиле деп өтүндү. Жылмаюу менен кызга тигилди. Кандай сонун деди кыздын көйнөгүн карап. С платьем девочки. Увидев столь радушное отношение к себе пророка, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө карата сый мамилесинен улам кыз өзүн аябай бактылуу сезди. Пайгамбар кыздын атакеси менен сүйлөшүп аткан чакта Умму Халид турду дагы пайгамбарды айланчыктап жүрө берди. Анан бир малда издегенин тапкандай сүйүндү. Ал пайгамбардын далысынан кызгынтыл түктүү калды, пайгамбарлык мөөрүн көрдү. Кыз көрүп эле толкунданып чыкты. Ал ошол калга колун тигизип көргүсү келди. Кандай гана кооз кал. Очень захотела коснуться этого пятна. Какое оно было красивое. И тут отец девочки догадался. Кыздын атасы дароо эмне болгонун биле койду. Кызым, пайгамбарды ыңгайсыз кылуунун кереги жок. Бул жака кел деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кыздын эмнеге ынтызар болуп атканын билди. Демейде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамдарга калың көрсөтүүнү туура көрчү эмес. Бул ирет кыздын көңүлүн калтыргысы келбей, атакесине тим коелу, мейли ойной берсин деди. Бүт дүйнөнү белек кылгандан бетер секелек кыз кубанды. Анча-мынча бөбөктайларга пайгамбардын калын көрүү, аны кол менен карбоо насип болгон эмес эле. Умму Халид ушуну түшүнүп чексиз кубанды. Жан дүйнөсү эргеп атакесин көздөй чуркады. Счастливая, она побежала к отцу. Пророк. Пайгамбар. Жабир пайгамбарга астыртан, суктана көз салып жүргөн балдардын бири эле. Пайгамбарды каерден көрбөсүн дароо ага чуркап, анын дуасын алчу. И получал от него молитвы. Джабир ходил вместе с пророком в мечеть. Джабир пайгамбар менен мечитке чогуу барып, бирге намаз окучу. Бир ирет ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бешим намазын окуп болуп, мечиттен чыккан соң көчөдө ойноп аткан балдарга учурайт. Жабирдин жанында келаткан пайгамбарды көрүп, балдар оюнун токтотуп Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чуркашат. Пайгамбар балдарды жакшы көрүп баштарынан сылады. Бир баланы чачтарынан сылаганда анын башы пайгамбар sevинген жыпар-жыттан аңкып чыкты. Ар бир бала пайгамбарга келип учурашып, ал болсо балдардын жагынан сылап дуа кылып атты. Благоухать благовониями, используемыми пророком. Дети подходили к пророку, и каждого он поглаживал по щеке, молился за них. Затем пророк повернулся к Джабиру. Андан кийин Жабирге бурулуп, аны да эгине сылап, эки дүйнөдө тең бактылуу болуусун тилеп ага дуа кылды. Андан кийин Жабирди калтырып жолун улап, Жабир болсо балдар менен кошо оюнга киришти. А тот присоединился к друзьям. Я ощутил столь приятный запах от руки. Мен пайгамбардын колунан аңкыган жыпар-жытты сездим. Темеле колу гүл эгилген чамбарды жаңы гана сылагандай жыттуу экен деди Жабир дос балдарына.
достору дагы Жабирдин айтканына кошулушту. Анткени алар дагы пайгамбар сылаган баштарынан чыккан жыпар жытты сезип турушкан. Ошол кезде Абу Жухайва башынан өткөн бир окуяны эстеп досторуна айтып берди. Пайгамбар менен кошо жолго чыкканбыз. Күн чак түш болуп өтө ысып атты. Жолдо өтө чарчап, анан тыныкмай болуп токтодук. Күндөн калканч кылынып, чатыр тигилди. Билал суу алып келип, пайгамбар таарат алды. Пророк совершил омовение водой, принесенной Билалом. Вокруг пророка было много детей. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жанында көп балдар бар эле. Ар бир бала пайгамбардын колдорун кармалап, анын алакандарын беттерине, көздөрүнө сүртүп атышты. Мен кичине бала элем, тек ал көрүнүштү карап турдум. Акырында мен да пайгамбардын колун өптүм. Балдарды аралай өтүп, анын алакандарын кармап жүзүмдү сылаттым. О, Кудай, күн кактап атса дагы анын колдорунан салкын жыпар жыт уруп атты. Башка балдар да жарыша сөз айтып, пайгамбардын куттуу колдору, аңкыган жыпар жыты жөнүндө айтып киришти. Алардын баары пайгамбардын жанында болуу насибине туш болушканына Аллахка шүгүр келтирип атышты. Аллаха, что имели рядом посланника Аллаха. Влюбленные в раю. Бейиште арзышкандар, өзүн издеп таппай жүргөндөр, зарлагандар, бакыт издегендер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга умтулушчу. Ал ар бир адамга сабырдуулук, мейримдүүлүк, сүйүү менен жооп берер эле. Вместе с подвижниками был в мечети, туда пришел бедняк. Бир жолу пайгамбар сахабалар менен мечитте олтурган кезде бир кембагал киши келди. Ал пайгамбардын берешен экенин уккан эле. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кембагалды алкап жароокерлик менен тосуп алып, "Эч тартынба, кандайдыр каалооң болсо ачык айт" деди. "Мен сенден бир нерсе өтүнөйүн дегем" деп муктаждыгын айтат. Пайгамбар сураганын берген менен кембагал ага ыраазы болбой, "Мага азыраак берип койдуң" деп нааразыланат. Сахабалар пайгамбардын берешен мамилесине оройлук кылган тиги кишиге ачууланып, ары карай сүрүп кетирип жибермек болушат. Щедрому пророку. Они хотели выдворить его, но пророк повелел им не делать. Бирок пайгамбарга жол бербей, кембалга жакшы сүйлөп, үйүнө чакырып, анын сураганын ашыгы менен берет. "Сен өтүнгөн нерсеңди ашыгы менен алдың, туурабы?" деп сурайт пайгамбар. Кембагал жылмая баш ийет. Ал алганына ыраазы эле. "Ооба, мен эңсеген нерсемди ашыгы менен алдым. Аллах сени жана сенин тегиңди сактап, мартабаңды, даңкыңды арттырсын" дейт. И твой род в добре и славе. Совсем недавно ты был груб и разгневан. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аз убакыт мурун эле сен корш мамилең менен сахабалардын ачуусун келтирдиң эле. Азыр эле мага айткан ыраазычылыгыңды ошолорго да айт. Аларда сага деген кыпындай ачуу кек калбасын деп насаат кылат кедейге. Кембагал пайгамбардын нарктуу мамилесине таңданат. Орой мамилесине карабай, кедейге адамгерчиликтүү жооп кылды. Анын сураганын ашыгы менен берип көңүлүн калтырбады. Эми болсо сахабалар менен болгон мамилесин дагы жөнгө салып атканын кара. Хотел еще и выправить отношения между сподвижником и бедняком. В глубине сердца бедняк. Кедейдин жүрөгүнүн тереңинде пайгамбарга болгон урмат пайда болду. Ал дароо пайгамбардын сахабаларына барып алкышын айтып, оройлугу үчүн кечирим да сурады. Сахабалар кедейге эми ачууланбай, аны урматтап калышты. На него. Эта ситуация подобна ситуации, когда человек пытается поймать сбежавшего верблюда. Кедей баары менен коштошуп кеткен соң, бул жагдай качып кеткен төөсүн кууп, мына кармайм деп аткан кишиге окшош деди пайгамбар. Баары төөнү кармоо үчүн чуркашат. Төөнүн эси кармабай эле койгула деп өтүнөт. Ал менин төөм, силерди болсо тааныбай кача берет дейт да, колуна бир тутам чөп кармап чакырса, төөсү келет. Анын үстүнө эрин токуп, жолун улайт. Зывает к себе верблюда, и тот подходит к хозяину. Хозяин взваливает на него поклажу и уезжает. Сподвижники переглянулись. Они поняли. Сахабалар бул сөздөн улам өз катачылыктарын түшүнүшөт. Адамдардын бири-бирине ачууланганын, өкүрүп бакырып, ыркырашканын пайгамбар жактырчу эмес. Баарына жакшы бирдей мамиле кылчу. Өзүнө атайы келгендерге керсейбей, баарына жан дили менен мамиле кылар эле. Мал их с радушием. Человек, рассмешивший пророка. Пайгамбарды күлдүргөн адам. Бир ирет пайгамбарга бирөө жардам сурап келет. Адактап, мен өлдүм деп кыйкырып алыптыр. Пайгамбар аны үйүнө киргизип, ал жайын сураганда, "О Аллахтын элчиси, мен күнөө кылдым. Аллах мени кечириш үчүн эмне кылышым керек?" дейт. Что мне делать, чтобы меня простил Аллах?
освободи одного раба, и Bir kuldu boşotsoň Allah seni geçiret deyip paygambar. Kişi jüýünü boşaşa düşüp, "Haydagy kul, men bir jakır adammyn" dedi. Anda 2 ay boyu oroza garma dep sunuş kıldı paygambar. "Men oroza garmay albaym" dedi anda kişi. пророк, я не могу держать пост, сказал посетитель. Накорми 60 человек. Anda 60 adamdın kursagyn toýgozup tamak ber dep dagы kеңешин aýtdy Allah'ın elçisi. Oga dele karajatym jok dep şylkydy kişi. Paygambar sabırduluk menen günödөн gutuluunun argyl jolun sunuştagany menen tegi kişi argyl sebeplerdi aýta berdi. Bir malda paygambarga biröler bir sebet kurma beleke ap gelişdili al. Me algyndagy uşunu jakyrlarga tarat dedile kişi kayra baş tartyp, "Sen anın paygambary bolgon Allah menen ant berem. Madinada menden ötken gide adam jok" dep ıngırandı. Anda bul bir sebet kurmany aldagy üý bile bala çakaň menen jegin dep gülüp jiberdi. Эти финики и съешь их вместе со своей семьей, сказал пророк и рассмеялся. Пророк, не любивший гневаться. Açuulanuny jaktyrbagan paygambar. Paygambar açuulanuny, kardanuny jaktyrçy emes. Açuu, kar adamdy uğulantat deçual. Al adamlar arasında jumşak mamlenin tarapkereli. Biröni jеңip salgan adam batyr emes. Açusu gelgende any sabırduluk menen garmana bilgen adam batyr deçü paygambar. Который в момент гнева преодолевает в себе это чувство. Пророк напоминал всем, к каким... Adamdın açusunun gesepeti kanday kaygılı natijalarda apkelerin misaldatıp, ağır uwak adamdagy ölgülü jürüm turumdun jogoru bağlaçu. Bir kurday aga birö gelip, "O Allah'tın paygambary, Allah'tın aslında insandın gaýsy sapaty eň mykty" dep surady. "Jakşy kuluk münöz" dep jogap berdi paygambar. "Allah'tın aslında insandın kanday sapaty eň mykty" dep dagı surady kişi. "Jakşy kuluk münöz" dep kaýtalady paygambar. "Allah'tın aslında insandın kanday sapaty mykty" dep 3-nji ret suraýt kişi. Kanday düşünbüsün? "Jakşy kuluk münöz" dep 3-nji jolu gaýtalady Allah'ın elçisi. "Jakşy kuluk münöz" degen adamdın öz açusun basusu" dedi al. Спросил человек, как ты не понимаешь? Это примерное поведение. В 3-й раз ответил пророк. Примерное поведение связано с Al kişi 3 jol eten bir ele surany ulam gaýtalaganyna garabastan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toktoluk, sabırduluk menen sıpaýy jogap berdi. Kişi Peygamberden sabırduluguna, toktoluguna taň galdy. Был восхищен терпением и выдержкой пророка. Самый достойный для беседы человек. Pikirleşige eň tatykly adam. Atygül göçede jürgen bala dele Peygamberga emni aýtgysy gelse barıp kalagan oýuny aýta alçy. Peygamber hiç kaçan hiç kimde tarınçy emes. Alys jaktardan kim gelbesin kabul ala berçy. Однажды к нему явился посетитель. О пророк Аллах. Günlerden birinde aga bir kişi gelip, "O Allah'ın elçisi, insan eň birinçi kimge jakşylyk kılışı gerek" dep suraýt. "Jakşylyk kılıga tatykly adam al eneň" deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "A eneden giyin kim?" "Dagı enen." "Andan giyinçi?" "Andan giyin dagı eneňe jakşylyk kıl" dep jogap berdi Peygamber. "Andan giyin gana ataňa jakşylyk kıl. Ataňdan giyin başga tuğan tuşkandaryňa jakşylyk kıl" dedi al. Peygamberden mında jogap ukkan kişi eň iride kuançyň menen enekeň menen anan atakeň menen andan giyin gana tuğan tuşkandaryň menen bölüşü gerekdigini düşündü. Bergen soruga büt barına toktoluk, akılmandyk menen jetkilerini düşündürüp bergen Peygamberga al ıraçylyk bildirdi. Пророка, который терпеливо и мудро все ему разъяснил. Да будет здравие пророку. Peygamberga den soğluk tili. Ayrım sakabalar ar wagt Peygamber menen birge boluga aşygyşçy. Alar Peygamberga kaýsydyr bir nerse gerek bolup atkanyn tuyary menen any daroo orundatuga hareketlenişçi. Oşondoy elpek sakabalardyň biri Abdurrahman bin Auf ele. Bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Madinadagy bagtardyň birine sapar alat. Oşol wagtda namaz okup giret. Abdurrahman bolsa any gütüp durat. Birok Peygamber namazdy şunçalyk uzak okugandyktan Abdurrahman sarsana bolup, namazda Peygamber özün jogotup kaza bolup kalbady beken dep tınçy getet. Он подумал, что пророку стало плохо во время молитвы, и он умер. Абдуррахман задрожал. Al muunu boşop ыйлап giret. Muna şol malda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem basyp gelatypdyr. Abdurrahman tereň dem alıp gözünün jaşyny arçyt. Peygamber sahabanyň ıylaganyn banday goýup, "Emne üçin ıyladyň?" dep suraýt. "O Allah'ın elçisi,
Siz namazды ушунчалык узак окудуңуз, мен сизди жаныңызды Аллахка тапшырдыңыз деп ойлоп кеттим. Эми экинчисиди көрбөй каларым элес деп уйлап жибердим, деди Абдурахман. Только я представил себе, что больше тебя не увижу, так и заплакал. Улыбнулся пророк на эти слова. Анын сөздөрүнө күлүмсүрөгөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабраил алейхиссалам мага келип: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сага Аллахтан бир кабар айтайынбы? Аллах мен аркылуу буларды айтты. Кулдарыңын ичинен кимси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үчүн кечирим сураса, ал адамды мен дагы кечирем. Кимдеги Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айтса, мен да ага салам айтамын. Пайгамбарга айткан ар бир салават салымы үчүн пендемден 10 күнөөсүн кечип, 10 сооп сыйлык беремин" дегенин айтты. Жабраилдин Аллахтан болгон бул кабарын угуп, мен ошон үчүн көпкө намаз окудум. Аллахка көпкө алкыш айттым, деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Долго молился, что услышал эту весть Джабраила и долго благодарил Аллаха. Абдар-Рахман испытывал две радости. Абдурахман эки кубанычка бөлөндү. Ал дагы бир ирет пайгамбардын куттуу жүзүн көрдү жана Аллахтан болгон жакшы кабарларды укту. Дароо бир нече ирет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үчүн Аллахтан кечирим тилеп, бир нече ирет Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салават айтты. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. О Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды ырайма ал, деди Абдурахман. Говорил Абдар-Рахман, вечно чистый пророк. Түбөлүк аруу пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям такай күлүп жылмайып жүрчү. Ал күлгөндө оозундагы тиштер акак бир меттей болуп жаркырайт түшөр эле. Мисвак менен ар убакыт тиштерин тазалап, таза тыккан жүрчү. Чистоте. Тех, кто приходил к нему с нечищенными зубами, Тишин жубаган адамдар келип калса, тишиңди тазалабай менин астыма келүүңө эмне мажбур кылды? Тиштерди дайыма таза кармап жүрүү үчүн мисвак колдон кыла дешчү. чистоте. Однажды к нему явился неопрятно одетый. Бир ирет ага кийими самтыраган бирөө келет. Оозунан жагымсыз жыт буркурап турат. Кийген кийиминде ар кыл булганч тактар бар. Мунун баары пайгамбарга жаккан жок. Бирок келген адамга ушинтип айтууну каалабай турду. Тиги киши кеткен соң пайгамбар сахабаларга: "Тетеги кишиге кийимиңди таза кылып кийип жүр" деп айтып койгулачы, деди. Сахабалардын ар бири үчүн бул сабак болду. Ар бири таза тыккан, жарашыктуу кийинүүгө аракет кылчу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү ошондой таза инсан эле. Анан калса ислам дини дагы тазалыкка үндөчү. И ислам на это указывал. Эра блаженства. Бактылуулук доору. Меккеге күн жаркырады. Адамзаттын кыял тилеги ишке ашты. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбарчылыгы башталды. Пайгамбарчылыгынын алгачкы 23 жылы аны куугунтуктап өз Меккени Меккеден кубалашты. Атыкөл көчүп кеткен Мадина шаарында дагы ага азап берген учурлар арбын болду. Миңдеген аскерлер пайгамбарды каршы капташып, анын жолуна ар кыл тоскоолдуктарды жараткандар көп болду. Тысячи воинов наступали на пророка, устраивали всевозможные ловушки. Пророк не гневался на них. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга ачууланбады. Пайгамбар атыгыл душмандарын дагы сүйдү. Аларды кабыл алууга даяр жүрдү. Алар үчүн Аллахка дуа кылды. 23 жылга созулган мусулмандардын оор сыноосу көп мезгилден кийин мушрик отпарастар акыры жеңилип исламды кабылдашты. Канчалаган жамандыктарды кылышканына карабастан, аларды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечирди. Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мейримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун пайгамбары эле. Настало время, когда сильные стали помогать. Кыйналуулар акыры өз жемишин берди. Күчтүүлөр алсыздарга, байлар колунда жок кедейлерге жардам берген, кичүүлөр улууларды сыйлаган, аялдарга мурункудай кор мамиле кылбай сыйлоого өткөн, кыздарга эркек балдардай эле тең укуктун чегинде мамиле кылган, аларды ыйлатпаган мезгил да келип жетти. Адилетсиздик, уурулук, калпычылык жээрилип, кедейген магалдардын жүзүндө кубаныч пайда боло баштады. Кошунасынын карды ачка, бирок өзү ток болгондор бизден эмес дечү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул сөздөрдүн таасири тийип, адамдар өзүндө бар азыктардан кошуналарына бөлүшө башташты. Пайгамбардын кеңеши менен адамдар бала чакасын билимге, окууга, жазууга үйрөтө башташты.
Балдар эле эмес чоң кишилер дагы билим алууга киришишти. Мусулмандар арасында сабатсыздар дээрлик калбады. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү жаңы бир нерсеге үйрөнүүгө ачык мамиле кылып, башкаларды дагы ошого үндөдү. Ал ар убак өз үммөтүнө мыктынын мыктысын, кооздун коозун берүүгө далалат кылчу. Айлана шаңга бөлөндү. Дүнүйө жаңы кийимин кийип атты. Мадинада билимдин нуру жаркырап, эл сабаттуу болуп, исламдын нуру чачырап атты. Каршылашуу менен согушууга чекит коюлуп, адамдар ынтымак менен жашоого түштү. Адамзат өзүнүн эң бир керемет күндөрүн өткөрүп атты. Ал доорду бактылуулук доору деп аташты. Этот период назвали эрой блаженства. Последнее путешествие. Акыркы сапар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарга камынып атты. Бирок бул сырдуу камылга болчу. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өлүм саатынын жакындап калганын туйгансыды. Акырет сапарына кетүүдөн алдын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы ирет Кабаны зыярат кылууну күзөдү. Ошон үчүн ал Меккени жана Кабаны зыярат кылууга даярдык көрө баштады. Пророк вымылся, нанес благовоние. Ал таарат алып, жыпар-жыттардан себинип, атайын таза тыккан ихрам кийимин кийди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында үй бүлөсү жана бүт сахабалар бар эле. Выступили в путь. Возгласы мусульман разносили. Лаббайканы айтып алар жолго чыгышты. Мусулмандардын бийик добуштары чөлгө жаңырыктап атты. Бир убактарда ушул жолдордо пайгамбар өзү жалгыз куугунтукталган эле. А эми болсо, ушул эле жолдо анын артында 100 миңдеген мусулмандар толкуп турду. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунусуна эрдемсип кыйынсынбады. Ал бул жеңиштеринде бир Аллахка милдеттүү экенин билчү. Мына ошондуктан сапарга чыгаардын алдын Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү дуаны айтты. Мааниси мындай: О Аллах, биздин ушул зыяратыбызды баалуу кыл, даңтанып мактануудан оолак кыл. Пайгамбар өтө жупуну өмүр сүрдү. Ал жашоосунда бир дерет бой көтөрүп керсеген эмес. 100 миңдеген мусулмандардын коштосунда ажылык зыяратка жөнөгөнүнүн себеби анын эл баштаган жетекчилигинен улам эмес, ал ажылык сапарга Аллахка миңдеген алкыш айтып, анын ыраазылыгын алуу үчүн жөнөгөн. Мингени баягы эле Касфа аттуу төөсү. Өзү да бир кезде Кабага алгач ирет зыярат кылгандай жупуну болчу. Пайгамбардын асыл кулук мүнөзү эч өзгөрбөдү. Ал адамдардын жүрөгүндө ошол жупуну асылдыгы менен сакталып калды. Ал инсандарды бири-бирин урматтоого, Аллахты таанууга, Куран үйрөнүүгө үндөп келди. Анын артынан 100 миңдеген адам бакытты көздөй баратты. Сотни тысяч людей за ним шли к счастью. На пути паломничества. Ажылык зыяратчылык жолунда Меккеге зыярат кылуучу мусулмандар жолго чыгышты. Жол катар алардын сапарында Абва деген чөлкөмгө туш келүү насиби бар эле. Качандыр бир кезде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кичинесинде ушул аймакта тыныгып токтошкон эле. 57 жыл илгери балакай Мухаммад өз энекесин акыркы сапарга ушул чөлкөмдөн узатып, ушул кыштакка жерге берген эле. Проводил в последний путь свою мать и похоронил ее у этой деревушки. И вот теперь он... Эми мынтип Абва чөлкө менен өтүп барат. Пайгамбар сахабалардан обочолонуп, энесинин мүрзөсүнө барды дагы, энекесине багыштап көп дуаларды окуп, көзү жашка толуп ыйлады. Жерге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көз жаштары тамчылап атты. Анан энеси менен коштошуп, ичинен дуаларды айтып, Абвадан алыстап баратты. Касфа төөсү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жай гана калгытып көтөрүп жүрүп баратты. Сапарда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бирге жубайлар, кызы Фатима жана башка аялдар бар эле. Ан-Наджаши деген мусулман гербиндеги аялдар, майда балдар жүргөн топко көз салып баратты. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Ан-Наджаши минген төө батыраак озуп баратканын баамдап: "Эй Ан-Наджаши, төөлөрдүн басыгын жайлат. Сен деген хрусталь идиштерди коштоп баратасың" деди. Верблюд движется слишком быстро, он крикнул Ан-Наджаши: «О Ан-Наджаши, замедли ход верблюдов, ты везешь хрустальные сосуды». Так пророк хотел... Муну менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдар жана балдар буларга кристалл идиштей аяр мамиле кылуу керектигин айтып атат. Ан-Наджаши пайгамбардын сөзүнүн төркүнүн түшүнүп, төөлөрдүн ылдамдыгын жайлатып айдоого өттү. Прощальное паломничество. Коштошуу ажылыгы. Мусулмандар ошентип Меккеге жетишти.
Баары чогуу кабаны зыярат кылышты. Көпчүлүк кичине балдар кабаны биринчи ирет көрүшү. Мусулмандар өтө бактылуу маанай, чын жүрөк менен кабага тооп кылып, намаз дуаларды окушту. Каабу и от чистого сердца прочитали молитвы. Пророк учил мусульман Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылыктын шарт эрежелерин мусулмандарга түшүндүрдү. Мусулмандар баары андан үлгү алып, ажылык шарттарын ал көрсөткөндөй аткарышты. Жамаатта тынчтыкты сактоонун маанилүүлүгүн айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. О инсандар, ким билет, кийинки жылы балким силер мени бул кабадан көрбөй каларсыңар. Менин көзүм өтсө, эски караңгы жахил адаттарга кайрылып барбагыла. Кимге карыз болсоңор кайтаргыла. Бири-бириңерди жээрип мазактабагыла. Бу жерде тургандар бул жака келбей калгандарга менин сөздөрүмдү жеткиргиле. Аялдарга аяр, жумшак мамиле кылгыла. Аларды силерге Аллах коргосун деп берген. Аларды коргоо милдети эркектер силердин мойнуңарда. Бүт мусулмандар бири-бириңерге бир туугансыңар, деди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. На вас лежит обязанность их защищать. Все мусульмане – братья. Затем он продолжал. О люди, все вы... Анан сөзүн улантып, о инсандар, силер пайгамбар Адам алейхиссаламдын урпагысыңар. Баарыңардын укуңар тең, такубачылыгыңар менен гана бирөө-бирөөдөн айырмалана алат. Эгер эртең мен жөнүндө сураса, эмне деп айтасыңар деп сурады пайгамбар. Сени Аллахтын буйруктарын аткарды, бизге адилеттүү туура жолду көргөздү, өзүнө жүктөлгөн пайгамбарлык вазыйпасын аткарды деп жооп беребиз дешти мусулмандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөмөйүн өйдө кылып, күбө бол, о Аллах, күбө бол, о Аллах деди. Свидетелем, о Аллах. Когда Билал своим зычным голосом... Билал бешим намазга карата азан айта баштаганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүн жыйынтыктап өттү. Мусулмандар Меккеде бир нече гана күн болушту. Алардын баары ажы болушту. Ажылык исламдагы 5 парыздардын бири. Ажылык зыяратын кылган кичинекей балакайлар дагы өзүн бактылуу сезип атышты. Меккеге ар кай өлкөлөрдөн келген адамдар ажылыктан соң бири-бирине бир тууган деп жар салынды. Ошентип кайра Ясрибке кайтуу учуру да келип жетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы ирет Кабага зыярат кылып, мусулмандар менен чогуу кайра Мадинага жол тартты. Ошол сапар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын бул дүйнө менен кош айтышкандай биринчи жана акыркы ажылык зыяраты болуп кала берди. Словно он прощался с миром. Долг пророка. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын карызы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруп калды. Илдети улам күчөп, кыйынчылык менен ордунан козголчу болду. Андыктан Али менен Билалды чакыртып, экөөнүн коштоосунда мечитке келип кетип атты. Намаз окуп болгон соң ал мечитте калып, анда чогулгандарга кайрылып, о адамдар, силер менен кош айтышчу мезгил дагы келип жетти. Эгер кимдир бирөөңө карызым бар болсо келсин, карызымды берейин. Тарынуу, ачуулануу менин мүнөзүмдө жок нерсе деп күтүп калды. Ко мне, и я отдам им долг. Не в моем нраве обижаться или сердиться. Воцарилось молчание. Пророк... Баары тынч боло түштү. Пайгамбар сөзүн дагы кайталады. Аңгыча адамдардын арасынан бирөө турду дагы, о Аллахтын элчиси, бир жолу сизге бир кембагал жардам турап келди эле. Ага бир аз акча берип койчу деген элеңиз. Мен ага бергемин. Ошол акчаны сизден кайра алсам болобу дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алууга акың бар деди. Ал киши берген карызын пайгамбардан алды. Подтвердил пророк, и человек этот получил свои деньги. Затем сподвижники вышли из мечети. Сахабалар мечиттен чыгып тарай башташты. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Билал менен Алини жөлөп тайоосунда жай кылдырап үйүнө кетти. Пайгамбар карыз маселесине өтө олуттуу мамиле кылчу. Бирөөгө карыз болуп жүргөндү жактырчу эмес. Мусулмандар бири-биринин акысын сыйлашы керек деп насаат кылар эле. Счастье Фатимы. Фатиманын бактысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бала чакасынын арасынан атасына эң окшошу Фатима эле. Жакшылыктын жана мээримдүүлүктүн периштеси Фатима оору аткан атасынын жанынан чыкпай үйрүлүп турчу. Бир маалда пайгамбар кызынын кулагына бирдеме деп шуурады эле, Фатима шолокто уйлап кирди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кызынын экинчи кулагына бир нерселерди шуурады эле, кызы жылмая күлдү. Аны байкаган Айша радиаллаху анхума кыздын мындай эки башка абалынын себебин сурады. Фатима ал учурда дароо жооп берген эмес эле. Кийинчерээк ал
Алгач атам кулагыма жакындап, мен бул дүйнөдөн жакында кетемин деди эле, чыдай албай муунум бошоп ыйлап жибердим. Андан соң кулагыма акыретте биринчи болуп сени тосуп аламын дегенде мен кубанып жылмайдым деп болгон ишти айтып берет. Айшанын жүзү муңая түштү. Себеби пайгамбардын бул өмүрдөгү убактылары саналуу калган болчу. Быть в этом мире. Прощание с пророком. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен коштошуу. Майдын соңку күндөрү өтүп атты. Жаздын жумшак мээлүүн шамалы улуу инсандын о дүйнөгө узаганын айткандай лепилдеп согуп атты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 63 жашка келген. Ал адамдарга өлүм жөнүндө көп айтып, бир күнү мен дагы бу дүйнө менен кош айтышчу күнүм келет дечү. Адамдар пайгамбар да каза болорун туюп жүрсүн деген ниетти айтчу. Состояние пророка резко. 8 июнда пайгамбардын абалы оорлоп, бүт денеси ысып, эс учунан танып атты. Ал мечитке да каттай албай калгандыктан, мечитте намаздарга Абу Бакр имамдык кылып атты. Дүйшөмбү күн да келди. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын башы өтө катуу ооруп чыкты. Бүт үй бүлө мүчөлөрү анын кашында эле. Пайгамбар башын Айша радиаллаху анханын тизесине жөлөп, бирок ошол ооруп, кыйналып турса дагы, ал пайгамбарлык сымбатынан жазбай, кулдарыңарга жакшы мамиле кылгыла, намаздарыңарга бекем болгула деп айтар эле, жанында акыбал сурап келгендерге. Аллахтын атын бат-баттан кайталап, өз эгеси менен тедирек жолугууну каалагансып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күйрөнө берди. Анын колдору жубай Айшанын колдорунда болчу. Инсандын эң ынак досу Аллах деп кайталай берди пайгамбар. Акырет ааламына кетүүгө камынып атты. Улам эсинен танып, эс үчүн жоготуп атты. Он готовился уйти в мир иной. Пророк уходил в бесконечность. Дочь его Фатима была... Аны көрүп кызы Фатима көз жашын көлдөтүп ыйлады. Ыйлаба, кызым, ыйлаба. Жан ооруткан кыйналууда бүтөт. Анан мага жеңил болот. Биз Аллахтын кулубуз. Аллахтан келгенбиз, Аллахка кайтып кетебиз деди. Алакандарын идиштеги сууга малып жүзүн сылады. Эриндери ла илаха иллаллах деп күрөө атты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу көздөрү те алыскы белгисиздиктерди тигилетиктеп, акыйкатта инсандын эң бийик ынак досу Аллах деди да, Аллах менен кезиги үчүн акырет ааламына сапар алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кадам койду. Нес пророк и покинул этот мир, чтобы встретиться с Аллахом. Пророк вступил в рай. Все 63 года. Бу жер жүзүндөгү 63 жылдык өмүрүндө адамзаттын тынчылыгы, боордоштугу үчүн күрөштү. Жерде жана асмандарда тандалган ошол улуу инсан өзүнө жүктөлгөн пайгамбарлыгын өтөдү. Эми ал өз эгесинин астына барды. Весть о смерти пророка быстро... Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын каза болушу тууралуу кабар Мединада желдей тарады. Көчөлөрдө, ар бурчтарда ыйлаган, боздогон, кайгырган ыйлар чыгып атты. Абу Бакр пайгамбардын куттуу денеси жаткан бөлмөгө кирип, анын жабылуу жүзүн ачты. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям таттуу уйкуда жаткандай мемирейт. Абу Бакр эчкири ыйлап, "О Мухаммад, сенин аруу өмүрүңдөй эле өлүмүң да кандай таптаза" деди солкулдай. Абу Бакр айланасында тургандарды сооротууга аракеттенди. Аңгыча Умардын үнү чыкты. "Жок, ал өлгөн жок. Ал өлгөн жок" деп атты ал. Умар пайгамбардын өлүмүн кабыл ала албай атты. Абу Бакр Умарга басып келди дагы, "Унутпа, тууганым, пайгамбар да инсан болгон. Аллах гана өлбөйт. Баарыбыз Аллахтын кулубуз. Аллахтан келгенбиз, Аллахка кетебиз" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирди. Миңдеген аялдар, эркектер, майда бала чака Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үйүнүн жанында ыйлап, алардын баары пайгамбардын астындагы акыркы вазыйпаларын аткарышты. Обязательства перед ним. Сначала мужчины, потом женщины. Алгач эркектер, анан аялдар, андан кийин пайгамбарды баарынан жакшы көргөн балдар пайгамбар үчүн дуа кылышты. Пайгамбарды соңку сапарга узатышты. Ал Аллахтын астына барды. Өз артынан пайгамбар Куранды калтырды жана баарына үлгү болчу сүннөттүк жашоону калтырды. Куранды жана пайгамбардын сүннөтүн карманып жашаган инсандарга Аллах бейиштүү убадалаганын көп айтчу пайгамбар. У жизни пророка обещан рай. О Аллах, ты послал его к нам. О Аллах, сен аны бизге адамзатка үлгү кылып жибердиң. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу бизге Куранды бердиң.
Anın bayan hadisleri arkılуу bul жашоонун ажайып сырларын билгиздик. Biz aga toyboy kaldık. Bizdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din joluna sal, bizdi beyişke girgiz. Bizdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di süygöndөрдөн kıl. Peygamberdi süyүү sezimi bizge gündöy jarkırap tiyip dursun. Bul жашоодо ajayip үлgü bolorluk ömür geçirip adamdardын süyүүsünü ardıdı. Iymandуу taza dünyö anın süyүүsүнөн ulan payda boldu. Adamlar birbirine kol sundu. Terisi akbı, karabı, sarыбы бүт рассанын adamları birbirine bir tuğan boluştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de үлgü kılıp yaşagandar baktulu ömür geçire baştaşat. Bajıraya açılgan güldördün bar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin jipar jıtın ankıtıp durat. Te bir kezde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teң ekige bölgön tunuk ay Peygamberdin nurun jarkıtıp durat. Uhud tosu Peygamberdi süyöt. Hira ünkürü anın sırların saktap durat. Kaba Peygamberdi güsöйт, Zamzam anı çakırat. Düýnö yüzü anın süýüsü menen kurşalgan. Sokkon şamal anın ayköldügün tastıktagan syt. Asmandan jağan jamgır anın süýüsüne çılangan. Alıstan görüngön asan ösön Peygamberdin ruhi baylığın görgözüp durat. Jer yüzüne çaçıragan gün Peygamberdin ahiresin tuyuntkanday. Büt adamlar Peygamberdi uluktaşat. Kiçini balakaylar anı özdörünün dostu deşet. Жер жүзүндөгү жандуу жансыздын бар ага салам жолдошот. Земле приветствует его.
محمد بخير حق Allah subhanahu wa ta'aladan ırayım jana geçirim berүүsүн tileybiz. O Allah'tın elçisi, sendegi merim büt alamlar üçün ırayım, al sedim jürөгүzgө ornogon. Biz seni jürөгүz menen görüp turabız. O Muhammad, ömürüңdүn algaçkı жылын Bani Saad urusunda ötkөrdүң. Süt eneler seni emizbeybiz dep baş tartıştı. Anın ayынан asman kardanıp jamgır tökpөй койду. Saad жергесин кургакчылык каптады. A бирок seni kalkalap, saga gölökö kılıp bir tüydök bulut erçip жүрдü. Adamlar çoğulup jamgır tilep dua kılıştı. Saga merim tökkön süt enen Halima kuykalagan gündö seni kalkalap özüne bekem kucaktap kısты. Seni büt dünya kızıklarından baş tatkan manah uluktap, al senin joğdurgan gözdөрüңө suktanıp, kurgakçılıkты dagı, jamgırdı dagı, sıyınusун dagı unutup kaldı. Birok sen unutpadың. Üstüңdögü bir türmök bulut senin ajarlı göz karашыңа kuştarladıp, al bulut çoğoygondon çoğoy bolturup, akırı andan jamgırdın tamçıları dıvırap kirdi. Birok adamlar jamgırdın jağanının sırrın bilişpedi. 6 yaşında nurlu Madinaga karay bakmayının Ummu Ayman menen baratıp ataңdын mürdösüne barganda jetimdigingdi oylap öksüp uyladың. Abba degen çölkömdö apаңдан ayrıldı. Mekke'ge oşentip tomoloy jetim bolup qayttың. Anan oşentip senin awaңdын saga bolgon merimi jakşı görүүsü arttı. O Allah'tan elçisi, senin gözüңçö Mekke'deki baldar apasının apa kelip çakırgandır. Apaң jok argasız jer karap bozorsoň da gerek. Mekke'de kança ret ıylap göz jaşıңı şamal Abbaga karay uçurgandır. Kança iret apaңды estep, apa kelip çöçüp oygongondursun. O Muhammad, seni estep apabızga merim menen apakaya dep kayrılabız. Seni estep öz atabızga ata kelip jumşak kayrılabız. 25 yaşında başka adamlardan özgöçölönüp turasın. Hiç kindi sağa salıştırıp bolbos ele. Sendeki ırayım, merim, jiparday ankıp, ünüňe koşup kubuljup durdu. Sen Muhammad en bir çoň işenimdi nesi bola aldın. 33 yaşında merimlülüktün bulağına aylandın. Anan 35'ke çıktın. Erterek gel, geçikbeçi dep seni bari jürögü sığılıp samap kütüp attı. Nur tosu senden gözü öttü. 40 yaşka çıkkanda eğindep jalgızdap Hira ünkürüne jaşındı. Oşondo Jabrail aleyhissalam geldi. Ar bir darvaza açılıp saga salam aytat. Büt jer yüzündögü jandu attının jürögü seni kütüp sagınıp attı. Sen tünkü koyu karаңgılıkты sürüp jarkıratkan tankı jarıkta ele oldun. Sen Allah'tın paygambarısın. Sen Allah'tın süyüktüsüsün. Sen Allah'tın elçisisin. Emne üçün seni kaygıruga majburlaştı. Emnege saga zalal kılууga umtuluştu. Antkeni senin awaң Abu Talip'tin göz ötüp, korgor tayanıçıgan ayrılıp oşonun ayынан kuguntuktu güçö düştü go. Kabanın janda turup, "Oh abakem, sen jok eme uşuntip jalgısırap kaldım" dep bozdop turganın gözüzgө tartılat. Meçitteki duany esteçi. Alar saga kir koktu ırgıtışat. Saga janыбыз kurman bolsun. Düşmanlarың saga gülüşöt, mazaktaşat. Oşondo saga jardamga aşıgıp Mekke'nin göçölöründe şaşıp buşup gelatkan kim ele? Oşol saga umtulup jardamga gelatkan kim ya deşip düşmandarың şuuraştı. Arasından biri ün katat. Ha, bul Muhammad'tın kızı Fatima turbayby dedi. Momundardın enesi Fatima kızın tönün sasık içegi karlı tөгülgön yüzüңdü arçıdı. Al büt jagынан saga okşoş ele. Gülgönü, kapalanganı sen kızыңды ıylaba kızım dep sorottu. Emne üçün düşmanlarың seni öz mekeninden kuup salıştı. Antkeni jalgız kaldı dep oşentişti da. Kantip ele alar seni böbök keziңden kim korkup jetim kalgan kezde kim kalkalap gelgenin bilişpedi. Alar seni bul jön ele akın, jindi dep mazaktaştı. A sen alarga kın dep жооп бербедиң. Mına bizden seni eme kim saktayt, kim korgoyt deşti. A sen alarga Allah subhanahu wa ta'ala dedin. Korkudan asmandar titrep attı. A sen Allah dedin. Arştın türküktörü solkuldadı. A sen Allah dedin. Badr soğuşunda Allah'a gayrıldın ele, al saga 1000 perişteni jüberdi. Janыңda seni ugabız, saga baş yebіз degen 325 sahaba taymanbay turuştu.
Madinанын көчөлөрүндө баратканыңда сени бунан Нажар урусундагы секелек кыздар көрүп кубанычтан кан терин билбей туруп калышканда сен силер мени жакшы көрөсүңөрбү деп сурадың. Ооба, биз сени жакшы көрөбүз, о Аллахтын элчиси деп жооп беришти алар. А сен аларга Аллах күбө, мен да силерди жакшы көрөм дедиң. Мен биздин замандагы Бану Нажар урусунун жаштары алар да сени жакшы көрүшөт. Алардын аккан жаштары өзүнөн да сени жакшы көрөрүн айгинелеп турат. Сага талыштырып айтчу эч ким жок. Сен да аларды жакшы көрөрүңдү Аллах билет. 60 жаш кураңда өтүнүч дуалар менен Аллахка кайрылдың. Бир ирет мынтип айткансың. Менин доорман кийим ушундай бир үммөт келет. Алар Аллахтын элчисин бетме-бет көрүү үчүн бүт баарын берүүгө даяр болушат деп. Өз дооруңдун адамдарына мени көрбөй туруп, менин жолумда жүргөн үммөтүм менен жолугушууну сагындым дегенсиң. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мадинадагы минбарда туруп, "О менин үммөтүм" деп жан дириң менен күйүп жанып айткансың. О Меккенин адамдарын Аллахка чакыруучу, Аллахтан сага буйрулган динге биз да ишенебиз. Аллахты угабыз, ага баш ийебиз деп биз да айтабыз. О Аллахтын элчиси, сен ушу азырдагы 40 жашыңдагыдай эле үммөтүңдү алдыга, жакшылыкка жетелеп баратасың. Фильм толугу менен акырына чыкты. Фильм АТВ Ихсан YouTube каналынан которулду. Тасманын бүт серияларын кыргызчага которгон жана үн коштоп монтаждаган Эрнис Хияз. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Хияз.